эмненин натыйжасында. Ноокат районундагы Сабыр Зулбуев орто мектебинин окуучулары үчүн бүгүн өзгөчө күндөрдүн бири болду. Анткени буга чейин онлайн окуп жаткан 1, 6, 9 жана 11 класстарды реалдуу режимде билим алуусуна уруксаат берилди. Бирок анда да билим алуу санитардык сактоо эрежелери менен жүрөт. Мектепте барлык талаптар аткарылды. Антисептиктер даярдалып, окуучулардын ошо аралыктары сакталып, бар сабактарга даярдандык. Ошол балдар аябай кубанычта болуп турган күн. Бизде бүгүн 360 окуучу болсо, аны биз 2 смен кылсак, биринчи сменге алып баары келип алып турган, анан балдардын шагын сындырбай биз бүгүн ушундай отургузуп турдук. Эртең менен дагы бөлөбүз. Алар мектепти аябай сагынып калышыптыр, реалдуу окууну аябай күтүшүп, ушундай отургуздук. Анан дагы шахмат түрүндө дагы караштырып көрөбүз. Азырынча Ноокат районунда 47, Кара Суу районундагы 39 мектеп иштей баштады. Облустун башка райондорундагы мектептер кийинки дүйшөмбүдө ачылышы күтүлүүдө. Бул маселе райондук штабта каралып, анан гана уруксаат берилет. Ал эми окуучулардын санитардык эрежелери сактоо милдети алардын ата-энелерине да жүктөлгөн. Жана байланышкан кубулуштар жылуулук кубулуштар деп аталат. Бардык окуучулардын биринчиден ата-энесинин уруксааты менен ата-энеси эгерде макул болуп жөнөтсө, ата-энеси макул болсо жөнөтөт. Ошол эле убакта бардык жанагы санитардык нормаларды сактоо ата-энелерге жүктөлгөн. Бардыгына маскалар менен ошондой эле антисептиктик каражаттарды ошо балдарга обеспечить этиш боюнча ата-энелерге жүктөлгөн. Учурда Арабан, Каракулжа, Өзгөн, Алай жана Чоң Алай райондорундагы мектептерди даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Алар үчүн билим уялары дезинфекцияланып, антисептик коюлуп жана балдарды шахмат түрүндө отургузуу үчүн класстар даярдалууда. Ал эми азырынча онлайн окуусун улантууга аргасыз болгон башка класстын окуучуларына уруксаат берүү маселеси эпид кырдаалдын абалына жараша каралат. Эми Кудай кааласа, мына кырдаал оңолуп бараткан болсо, анда ошого жараша жакшы болот. Анан бул жерден бир айтып кое турган маселе, ата-энелердин дагы, мугалимдердин дагы мындай бир коркунучу, бала жанагы оорун алып жүрө береткенде да жүктүзүп коебу деген маселелер болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошол санэпидстанциянын жетекчилеринин дагы ойлору ошондой болуп атат да. Сондуктан эми биринчи, 6, 9, 11 класстарды окутуп көрөлү. Ошол убакта ситуация кандай болот, анан ошого жараша мектептердин калган ачылышы ошого жараша болот. Ош облусунда жалпы 547 мектеп бар. Анын ичинен 250 мектеп санитардык нормаларды сактоо менен балдарды кабыл алууга даяр. Аларды да жергиликтүү санэпид кызматтары текшерип, чечим чыгарышат. Эскерте кетсек, буга чейин окуу жылдын башынан бери 1 класстар гана мектепке барып келип окуп башташкан. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.